Ысык көл облустук бириктирилген бейтапканасынын балдар бөлүмү жалпы 70 орунда болсо, азыркы тапта 100дөн ашык бала дарыланууда. Батпай калган балдар апалары менен коридорлордо да жатат. Мындан сырткары атайын бөлүнгөн 50 орундук бөлүм дагы толгон. Пневмония болуп кетиптир. Бияка келгенде кеч өтөн бери тынымсыз ыйлап атат бала. Врачтарга айтсам, карашпай эле да мындай эмеси кайдыгер мамиле болгондой сезилип атат магачы. Минтип алсырап дарыгердин кароосун күтүп жаткан бөбөктөр абдан көп. Болгону 2 гана дарыгер карап жатканына. Анан калса бул жерде айрым шарттардын жоктугуна ата-энелер нааразы болушууда. Өткөндө эле келгенбиз, пятница чыкканбыз. Жакшы лечение болуп кайра келдик. До конца айыккан эмес. Биякта толтура деп чыгарып ишкен. Дарыларды өзүбүз алабыз баарын. Ошону өкмөт кылбайбы обеспечение? Ампицилин жана фазакан бүт өзүбүз алабыз. Именно детский врачтар жок да биздин поликлиникада. Ошону карап коюшса жакшы болмок. Бияка келсек, бияктагылар поликлиникага баргыла деп принимать этпейт бизди. Ошол бул жерде мынакей турабыз баары эле балдарын көтөрүп, же мындай отурганга скамейкалары жок. Министерство деле бияка келип Каракол шаарынын поликлиникаларын, больницаларын текшерип көрүшпөйбү? Азыркы тапта сасык тумоонун бир нече түрү күч алганын дарыгерлер айтышууда. Мунун баары көбүнчө аба ырайынан жана башка шарттардан болушу керек дешет адистер. Бир күндө 100дөн ашык бала келет, 120, 130, даже элер күндөрү 150гө чейин деле болот. Основном эмеле температура жөтөлүп, тыншаганда пневмония болсо жаткызабыз. Эгерде экөөлөрү таза болсо, амбулаторный лечение жазып, үйгө кетиребиз. Под наблюдение семейного врача. Аябай оор болуп атат. Дарыгерлердин айтымында азыркы абалдан чыгуунун бир гана жолу бала бакчаларды, айрым мектептерди убактылуу карантинге жабуу. Ата-энеси менен азыр эле айтып келди. Жаңы эле айыгыптыр, баласы 3 күн дарыланыптыр. Анан жаңы эле айыкса, бүгүн кече детсадка алып барса, кешинди үйүнө кайра температура менен келиптир. Анткени тиги жакта ушундайды. Детсадта чала айыккан балдарды алып барышат, алардын организми слабый, анан бири-биринен жугушуп эле кайра ооруп атат да, какой-то бир порочный круг болуп атат. Анан ошол үчүн детсаддарды, школдарды жапса, бири-бири менен контакт азыраак болот эле да, ушундай кайрылган бейтаптар азыраак болот эле. Облус аймагында сасык тумоонун азыркыдай күчөшү дагы канчага созулаары так белгисиз. Адистердин айтымында сасык тумоо жылда эле боло келгендей бир түрдүү болбойт. Ал убакыт өткөн сайын мутацияланып, улам өзгөрүп турат. Идил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.